Пенсиянын суммасы жыл сайын кошулганы менен базар экономикасы да бир орунда турган жок. Жыл сайын баалар өсүп, инфляция жогорулап жатат. Мындан улам улуу мундун өкүлдөрү алып жаткан пенсиясы турмуш тирикчиликке жетишсиз. Алган каражат айрым учурларда дары-дармегибизден ашпайт дешет пенсионерлер. Пенсия эч убакта жетпей атат. Алган пенсиясы 5 миң. Продукты күн сайын кымбаттап атат. Пенсиям өзүмө жетпей, дарман деле артпайт. 12 миң алам, 12 миң 400 сом алам. Дарым эле кетип калат, мастарыма кетип калат, бутум ооруйт. Ошол. Кыргызстандын пенсиясынын көлөмүндө бир аз азыраак, пенсионерлердин азыр дары-дармегине бир аз жетишүүсү азыраак болот. Жо, өзүмө жалгыз болсом жетет эле. Бала бакыра деген бар да. Жетпейт. Жарым-жартылай жетиши мүмкүн, ал так жетпейт. Мисалы үчүн мына өзү пенсиясын алып келип деле берип жүрөбүз. Тиги дарысына, бул дарысына кичине бир экисине жетсе жетет, калганына жетпейт. Учурда 1 миң, 1500, 2 миңге чейинки суммада барак алгандар бар. Алардын суммасы эми 1 октябрдан тартып 6900 сомдон кем болбой пенсия көтөрүлөрүн социалдык фонд кабарлады. Баракы 2 этап менен көтөрүлөт. Биринчиси 1 июльдан баштап. Мында бардык пенсиянын базалык бөлүгү 3500 сомго жеткирилет. Ал эми экинчи этабында пенсия 6900 сомдон кем болбойт. Бүгүнкү күндө пенсиябыз пропорционалдуу түрдө эсептелет. Жалпы пенсионерлерибиздин саны 1 майга 779 миң пенсионерибиз бар. Ошонун 80 миңдей пенсионерибиз базалык бөлүгү пропорционалдуу түрдө эсептелген болчу. Бүгүнкү күндө ал сумма 3170 сомду түзөт. Пропорционалдуу түрдө эсептегенде аял кишилердин стажы, минималдык стажы 20 жыл болуш керек, эркек кишилердики 25 жыл болуш керек стажы. 1 октябрга пенсионерлерибиздин саны 787 миң 500 пенсионер болот деп күтүп атабыз. Ошол 787 миң пенсионерлерибиздин баардыгынын пенсиясы көтөрүлөт. Пенсияларды көбөйтүү иш аракеттери 3 жылдан бери жүргүзүлүп келет. 2022 жылы пенсия 1 октябрда 33%га көтөрүлгөндө кошумча 20 миллиард сом керектелген. Ал эми 2023 жылы пенсиянын камсыздандыруу бөлүгүн 38%га жогорулатканда ага да кошумча 20 миллиард сом сарпталган. Быйылкы жылдын 1 октябрынан баштап пенсия көтөрүлгөндө кошумча 20 миллиард сом керектелер айтылууда. Ошондо биз 3 жылда кошумча 60 миллиард сарптаган болобуз. Ошондо 60 миллиард сом менен биз буюрса прожиточный минимумга жеткизип атабыз 1 октябрда. Бул тууралуу кечээ президент Садыр Жапаров да жаңы кадам социалдык мобилизациялоо боюнча жалпы республикалык кеңешмеде да кабарлаган болчу. Ал социалдык фонддун жетекчилиги менен сүйлөшкөнүн белгилеп, пенсияларды көтөрүү 2024 жылдын 1 июлунан баштоо чечими кабыл алынганын кабарлаган. 2021 жылы конституцияга өзгөртүүлөр киргизилип жатканда пенсия менен жөлөк пулдар жашоо шартын камсыздандыруу минимумунан кем болбошу керек деген пунктту киргизгенбиз. Урматтуу аталар, апалар, ушул жылдын 1 октябрынан тартып социалдык фонд тарабынан дайындалган бардык пенсиялар 6800 сомдон кем эмес өлчөмдө болоорун сиздерге чоң кубаныч менен жарыя кылып кетейин. Жапаровго рахмат, ушунча бизге кошуп атат, карыларга камкордук көрүп атат. Айрыкча батыр энелерге дагы кошулуптур, ушул бизде угуп атабыз. Батыр энелер кошулуптур, аябай жакшы, бул да чоң жакшы жөрөлгө. Тең эле кылыш керек. Теңирим теңди сүйүптүр деп. Пенсия карылык да баарына тең бирдей кылса жакшы болот. Эл дагы элди сүйүнсө, президент да жакшы эме өзүнчө довольно болот. Белгилесек, социалдык фонд ушул жылдын январь-апрель айларында 23928 жаранга пенсия дайындалып чектелгенин билдирген. Анын ичинде апрель айында 5514 жаранга пенсия чектелди. Андан тышкары эмгек стажы, эмгек акысы, окуусу жана майыптыгы боюнча 1282 пенсионерге кошумча берилген документтерге ылайык пенсиялары кайрадан эсептелинген. Нурзада Сыдыкова, Абдылдаев, регион Бишкек.